Саламатсыздарбы кадырман угармандар, биринчи радио түз эфирдеги уктурууларын улантат. Назарыңыздарга негизги маселе программасын сунуш кылабыз. Микрофондо Мээрим Абдыраманова, режиссеру Айдай Исмаилова, Фейсбуктагы баракчага кесиптешим Урмат Жээнбеков таратууда. Евразия экономикалык биримдигинин түзүлгөнүнө 10 жыл толду. Бул 10 жыл ичинде уюмга мүчө мамлекеттер Армения, Беларусь, Казакстан, Кыргызстан жана Россия аймактык экономикалык кызматташтыкты тереңдетүүгө багытталган бир катар маанилүү кадамдарды жасады. Евразиялык экономикалык биримдиктин алкагында товарлардын, кызмат көрсөтүүлөрдүн, капиталдын жана жумушчу күчүнүн эркин жүрүшү камсыздалууда. Мүчө өлкөлөр арасында соода тоскоолдуктарын жоюу, бирдиктүү бажы эрежелерин иштеп чыгуу жана жалпы рынокту өнүктүрүү боюнча иштер дагы жүрүп келет. Кыргызстан үчүн биримдикке кошулуу бул жаңы мүмкүнчүлүктөр менен катар эле бир катар чакырыктар дагы жаратты. Айрыкча айыл чарба, миграция жана бажы тармагында интеграциянын таасири байкалды. Эми уюм алдында санариптик интеграция, логистика, энергетика, жашыл экономика жана глобалдык рынокко чыгуу багытында иш алып барылууда. Биримдикке кошулгандан кийин Кыргызстандын жашоо турмушу кандай өзгөрдү, кандай келечектүү багыттар ачылды, евразиялык интеграция кайсы этапта турат, деги эле элдин жашоосуна кандай таасирин берди, бул чечим кандай туура болгонбу, 10 жыл аралыгындагы интеграция тууралуу бүгүнкү уктурууда кеп кылабыз. Бүгүнкү биздин студиябыздын коногу экономика жана коммерция министрлигинин Евразия экономикалык биримдик координациялоо башкармалыгынын интеграция өнүктүрүү секторунун башчысы Каниет Насирдинов. Саламатсызбы? Саламатсызбы, саламатсыңар угуучулар. Урматтуу угармандар, телефондор иштеп атат. 0502 39 21 90, 0312 39 21 90. Урматтуу угармандар, белгилей кетели, биздин бир канча убакыттардан кийин катарыбызга саясий серепчи Бакыт Бакетаев дагы келип кошулмакчы. Биз уктуруубузду баштай берели. Каниет мырза, мынакей билинбей эле 10 жыл убакыт өткөн экен. Анан негизги баягы кылчайып ошол жакты карап өтсөк, азыр ошо 10 жыл аралыгында Кыргызстан, интеграциядагы Кыргызстан жөнүндө айтып берсеңиз. Эми мына 2015-жылы 12 августка Кыргызстан ЕЭП өлкөлөрүнө мүчө болуп кирген. Бүгүн болсо уже 10 жыл толуп жатат. 10 жыл чын айтканда мындай көрсөткүч жыл деп айтсак болот. Бул жылдын ичинде аябай көп өсүшкөндүктөргө жетиштик. Бул ЕЭП алкагында болду. Анан тастыктап кетсек, бул ЕЭП алкагында гана эмес, жаңы жүрүлүп жаткан саясатка дагы карата ушундай аябай чоң өсүшүктөргө жетишип жатабыз азыр. Мисал алып кетсек, бир жылдын ичинде экономикалык көрсөткүчтөр токтолуп кетсекчи, Кыргызстан ички дүң продукциясы январь-апрель айларын салыштырсак 11,7% өсүптүр. Бул көрсөткүч болсо биринчи орунда турат ЕЭП өлкөлөрүнүн арасында. Мисалы Казакстанда 8,5% эле өскөн, Арменияда болсо 4,1% өскөн. Биздин көрсөткүчтөр жакшы бир өсүштү көрсөтүп жатат. Бул соода жүгүртүүсүнө таасири бар. Бул болсо биздин жарандар ошол эле Орусияда, ошол эле Казакстанда, башка мамлекеттерде ЕЭП өлкөсүндө иштеп жаткан жарандардын котормо акчалары көбөйүп турганынан көрсөткүчтөр бар. Бул эмне дейт? Бул болсо союздун кирип жатканда эң негизги максаттарына татыктуу деп эсептейбиз да. Эң негизги максаттар ошол эле эркиндик соода жүгүртүү болчу, жумушчулар тобу бири-бирин аралап иштеп жүргөн. Төрт эркиндиги бар да. Ошо эң негизги көрсөткүчлөр экономикалык ар бир эмесине, ар бир секторуна аябай бир жакшы пайда алып келди да. Если мындай чогуу айтсак, 10 жылдын ичинде ЕЭП өлкөлөрүнүн бар жок экономикаларын бириктирсек, 10 жылдын ичинде 18%га ички дүң продукциясы көтөрүлүптүр. Жалпы алсак, жалпы ЕЭП өлкөлөрүнүн баарын алсак. Өндүрүш тармагы болсо 30%га көтөрүлүптүр. Товарлар өз ара соодасы мамлекеттердин арасында ЕЭП өлкөлөрүнүн 2 эсе көбөйүптүр. Негизи жана 4 эркиндикти белгилеп атпайсызбы? Анан азыр ошол соода жүгүртүү, мигранттар, жалпылы мындай алып караганда ошол баардык эле эркиндик мындай аткарылып атат да азыр, Эми бул жагы аябай мындай орусча айтканда тонкий вопрос деп коет. Биз өз арабызда ишти жүргүзүп жатабыз. ЕЭП өлкөлөрүнүн органдарына чыгарып жатабыз бул маселелерди. Кээ бирки болгон
тоскоолдуктарды чыгарып жатабыз. ээп алкагында бул тоскоолдуктарды караган механизми уже көрсөтүлгөн. Бул механизмди жүргүзүп жатабыз. Эми ар бир мамлекеттин өз тарабынан аракеттери боло берет экен. Эми ар бир мамлекет өздөрүнүн ички продукцияларын, ички саясатын коробойт экен. Кандайдыр бир интеграция болбосо деле, бирок кызыкчылыктар коюлуп атат да. Кызыкчылыктар коюлуп атат. Эми интеграциянын цели экономикалык жанат кылыш эмес, хотя бы экономикалык тозок болбош үчүн жасалган нерсе да. Ошонун аракети көрүп жүрөбүз, болуп атат. Негизи ушу азыр Каниет мырза белгилеп атпайсызбы? 10 жылдык бул эми сиз көрсөткүч жыл деп белгилеп атасыз да. Анан кандайдыр бир иш-чаралар дейбизби? Баардыгы ушул 10 жылдыктын мындай маарекеликтей иш-чарада тарыхый көрсөткүч болуп атпайбы? Анан иш-чаралар кандай өтөт же өтүп атабы? Ушул боюнча да токтолсоңуз. 12 августта 2025 жылы бизге Кыргызстан киргенибизге 10 жыл болот экен. Биз болсо Евразия өкмөттөр эл аралык кеңеши өтөт август айында Ысык көлдө. Ошонун алкагында Кыргыз Россия экономикалык форум өтөт. Анан ошонун ичинде бир илимий конференция өткөргөн аракет кылып жатабыз. Бул жака болсо илимий конференциянын аты ошол Кыргызстандын ээпке киргенине 10 жыл жыйынтыктары жана келечектеги пландары деп атадык. Бул конференция болсо ээп өлкөлөрдөн илимий академиктер келет, келиши күтүлүүдө, эксперттик коомдун келиши күтүлүүдө, ээп өлкөнүн мамлекеттик органдарда мурун иштеп кеткен, азыр иштеп аткан, мурун иштеп кеткендерден, мисалы Кыргызстан ээп өлкөсүнө кирип атканда иш жүргүзүп жаткан мамлекеттик органдардын жетекчилери келет, биздин кабинет министровдун жетекчилиги келет. Ошол убакытта ээпке киргизип жүргөн, убакытта иштеп жүргөндөрдөн абдан бир жыйынтыгы чоң, анан өткөн күндөрдү талкууланган, келечекти талкуулайлы деген максатты өткөрүп жатабыз. Күтүшүбүз аябай чоң бул маарекебизден. Именно эксперттик жана илимий коомдун күтүшүбүз көп болуп жатат. Бул аянтча турбайбы анда? Ошол мисалы биримдик эмнеге жетти, кайсындай тоскоолдуктар болду, кайсы маселени жоюш керек, келечекке кандай караш керек деген жакшы талкуулот экен. Сиз белгилеп жаткандай, ошол кездеги учур, мисалы 10 жыл мурда иштеген жумушчу топтун өкүлдөрү болот да ал жерде, кайсы баардык өлкөлөрдөн. Анан негизи айтсаңыз, ошол биримдикте жанагы Кыргызстандын ордуда мындай азыр баягы ошо илимий баягы жыйынга дагы даярданып жатасыздар да. Негизи көрсөткүчтөрүбүз кандай болду ушул жылдар аралыгында? Анан азыр мындай эң жогорку чекке жеттип, лидерлик сапатты дагы кармап турат окшойт биримдикте Кыргызстан. Цепочка добавленной стоимости деп коет. Бул ошол боюнча реалдуу показательдерге келели деп демилге көтөрүп чыкканбыз. Ошонун алкагында иштеп атабыз. Анан болсо илимий жакта Кыргызстан биринчи демилгечи болуп чыгат. Ар дайым ээп алкагында Кыргызстандын демилгеси менен консорциум пайда болгон университеттер аралыгында бул иштеп жатат. Мисалы мына майда Кыргызстанга ээп өлкөнүн окуучулары, студенттери келип, биздин Кыргызский экономический университетте сабак алып, бири-бири менен сүйлөшүп, пландарды коюп кетишкен. Негизи эле Кыргызстан демилгелүү өлкө, биздин президент да өзү ошо эл аралык уюмдарда демилгелүү болуп жүрөт. Ошондуктан биздин баягы Кыргызстан көтөргөн демилгелердин көбү ишке ашып атат деп айтсак болот экен да, уюмдун ичинде дагы, алкагында дагы. Мисалы Садыр Нуркожой Жапаров, урматтуу президентибиз, Минск шаарында Евразиялык экономикалык форумун өткөндө алкагында аябай бир жакшы демилге айтып кетти да. Ар бир мамлекетте келгиле кластер түзөлү дейт. Бул кластер деген эмне? Ар бир өндүрүш тармагында иштеп курулуп жаткан заводдорго кадрлар жетишпейт. Кадрлар, компетенциялар жетишпейт. Айтып атат, келгиле ошо кластер түзөйлү, завод менен студенттер иштешсин, өздөрүнө бир сабактарды киргизишсин, керектүү сабактарды киргизип, аны тастыктап, окуп, кийин иш ошо заводдордо иштегенде ошол жерде көрсөтүшсүн деген демилгеси менен чыкканда, бул биз ойлойбуз аябай союз маалында бар эмес беле ушундай НПК деп койчу
заводдор менен университеттер тыгыз иштечү да, ошондой идея менен бир чыккан да. Бул идеяны ээп алганда көбү илимий жак, өндүрүш жактагы коллегаларыбыз аябай колдоп, азыр ошону алканда иш жүргүзүп жатабыз. Абдан жакшы. Урматтуу угармандар, телефон чалыңыздар 0502 39 21 90, 0312 39 21 90 номерлор иштеп жатат. Биздин катарыбызга саясий серепчи Бакыт Пакетаев агай келип кошулду. Саламатсызбы? Рахмат сизге убакыт бөлгөнүңүзгө. Урматтуу угармандар, биз ушул Евразия экономикалык биримдик жөнүндө сөз кылып жатабыз. Байкалбай эле агай мына 10 жыл өткөн экен. Анан баягы угармандарга деле кызык болуш керек. Бул кайдан келген уюм, эмне болуп түзүлгөн уюм, бир аз тарыхына токтолуп кетсеңиз. Негизи Кыргызстан мындай коңшу өлкөлөргө салыштырмалуу баардык ушу эл аралык уюмдарга активдүү катышып, демилгелерин көтөрүп, мына алда ишке ашып, ушундай болуп келет да. Анан биримдик кайдан келди эле, эмне зарылчылык болду эле ушул боюнча? ИАЭПке быйыл мына 10 жыл болуп атат. 10 жыл бул ушундай эл аралык институттарга абдан аз. Мисалы, Европа Союзу 100 жылдан ашык аракет кылып, мына азыр бирге иштешип атат, экономикасы, интеграция баары эметип атат. ИАЭП бул союз тарагандан кийин бүт экономика баардыгы өздөрүнчө бөлүнүп, республикалар. Кийин бир түшүнүк келди. Анткени бизде бир система, бир стандарт, керек болсо бир философия. Ошон үчүн кайра бириктиргенге аракеттенүү деген да. Негизинен туура. Анткени бир жерден сөөк сынса, ошо эки сөөктү бириктиргенге аракет кылыш керек. Бирок ошол сөөк, сынган сөөк убакыт керек экен. Дагы кайрадан ошо бүтүп баардык эмет ушул сөөк иштеш үчүн дагы убакыт керек экен да. Ошон үчүн биздин ИАЭПке мына 10 жыл болду. Дешикендиктер бар, жана каталар бар. Ошо юбилейди майдандап атканда ошол плюстарды жана минустарды биргеликте караш керек. Жана бул табигый нерсе. ИАЭП бул табигый нерсе. Биз картаны карасак, биз бир региондобуз да. Бизде океан бөлгөн жок, деңиздер бөлгөн жок дегендей да. Ошон үчүн ИАЭПтин мамлекеттери ошол 10 жылда жетишкендиктерди айтып чыкты окшойт. Мен экономика тууралуу. Саясий жагын карасак, менин баамымда ушул жетишкендиктерден көбүрөөк жасаш кыйын болчу. Анткени мамлекеттер бөлүнүп, мыйзамдар башкача жазылып, бул ИАЭП мындай интеграция болуш үчүн мыйзамдар гармонизация кылыш керек болчу. Ошо кайсы бир мамлекеттин мыйзамдарын имплементация кылып, ошо башка мамлекеттерге киргизиш болчу. Болбосо биздин мыйзамдарыбыз башка. Таможенный кодекс болобу, налоговый кодекс болобу. Жада алса мына биздин энергетика биздин эң арзан биздики. Калгандыгы кымбат. Ошон үчүн бири-бири менен ээриш аркак иштеш үчүн жада калса ошо тарифный сетканы да мындай кичине жакындаштырыш керек да, болбосо өтө кыйын болуп атат иштешке бизнесмендерге. ИАЭП бул бизнесмендердин союзу. Бизнесмендерге албетте саясий эрк керек болчу. Саясий эрк болду, бирок юридикалык жагынан, мыйзам, укук жагынан жакшы мындай тез мыйзамдаштыруу, тез мындай гармонизация болбой калды. Ошон үчүн көп нерселер баягы ордунда туруп калды. Айрыкча биздин мамлекет, анткени эми бай мамлекет менен мындай андай бай эмес мамлекет бириккенде, баягы физикада эме бар да, второе начало термодинамики. Жылуулук ысыктан муздакка барат. Муздактан ысыкка барбайт. Ансыгандай күчтүү экономика Казакстан, Россия, ошол жака көп биздин баягы эмебиз кетип калды. Ошон үчүн ИАЭПти түзүп атканда ошо юридикалык жактан карап,
биздин мамлекетибиздин баягы коэффициентин дагы 2 эсе көтөрүш керек болчу деп. Мына ошондо кичине теңчилик болот эле да, болбосо ИАЭПтен албетте күчтүү экономикасы, күчтүү мамлекеттер өздөрүнүн товарларын бияка алып келип, биздин баягы валютабызды алып кетти. Мына ошон үчүн саясий жактан негизинен бул туура. Дагы 10 жылда ошо азыркы бүгүнкү күндөгү ошону ИАЭПти токтотуп турган, өнүгүүнү токтотуп турган нерселерди албетте оңдош керек. Анын үстүнө азыр Россия ошо ИАЭПтин мүчөсү азыр кыйын акыбалда. СВО болуп атат. Ошон үчүн бүт Россияга караган кандайдыр бир санкциялар ИАЭП мамлекеттерине түзмө-түз тийип калышы мүмкүн, жана четинен болуп атат, жана болушу мүмкүн. Ошон үчүн ИАЭПти бүгүнкү күндө албетте саясий жагынан, дипломатия жагынан, экономика жагынан кайрадан баарын ревизия жасап, ошо бүгүнкү күндөгү кырдаалга, геосаясий кырдаалга түп келтириш керек да. Анан эгерде ошо геосаясатына биз карабай ката кетирип койсок, анда биздин мамлекетибизге күчтүү мамлекеттердин санкциялары өтө мындай чоң таасир, тескери таасир этиши мүмкүн да. Мына ошон үчүн буну абайлаш керек деп ойлойм. Жакшы, Каниет мырза, жанагы жакшы белгилеп атпайсызбы? 12 августта атайын жыйын өтөт, ушу Евразия экономикалык биримдиктин 10 жылдыгына арналат депчи. Анан жана эксперттер, ушу башынан бери жумуш топто иштеген адамдар катышат экен. Анан күн тартиби мындай бекитилгенби, кандай болот? Өзгөчө кайсы маселелерге көңүл бурулат? Анткени мисалы агайдагы кээ бир маселелер белгилеп атпайбы? Артыкчылыктар да болду, ошол эле кемчиликтер да болду депчи. Анан күн тартиби, алгы жыйын кандай өтөт? Ушул боюнча да токтолуп кетсеңиз кененирээк. Эми биринчи вопрос көтөрүлгөн бул ИАЭП алкагында ички рыногу функционалдаштыруу, ички рынок иштеп жаткан суроосу көтөрүлөт. Кайсы мамлекеттер бири-бирине тоскоол кылып жатат, мыйзамды, ИАЭПтин келишимин карабай жатат. Анан аграрный жактан, тармактан эмнеге жетишкендигин талкууланат. Өнөр жайы боюнча эмнеге жетишкен боюнча суроолор талкууланат. Эми көбүнчө илимий практикалык конференция болгондуктан илимий жакка көп көңүл бурулат. Повесткада ар бир экономикалык сектор каралган, ар бир эксперттер ошол боюнча талкуу кылышат. Бирок көбүнчөсү өткөн 10 жылга келсек, бул ички рыноктун иштөө маселеси көтөрүлөт. Кантип иштеп келгенбиз, кантип жылдырабыз, кантип могул чек арада болгон иштерди жыябыз. Бизде кээ бир убакытта биздин жеке ишкерлер кыйынчылык менен алектенип калып тоскоолдуктарга кабар болуп атпайбы? Ошонун маселеси да көтөрүлөт деп эсептейбиз. Анан жакшы, ушул анан бул кээ бир жана көтөрүлгөн маселелерчи, Евразия экономикалык биримдиктин өзүнүн ичинде тартиби боюнча сот мисалы кандайдыр бир жанагындай чек арада туруп калып же ушундай маселелер болгондо биздин ишкерлер аларга түз кайрыла алабы, сот иштейби же ушундай укук жагынан агай белгилеп атпайбы? Ошол маселесине токтолуп кетсеңиз. Атайын соту бар да Евразия экономикалык биримдиктин, Мындай да, сот бар, бирок ал сот, Евразия экономикалык соту бул эл аралык сот. Анан ошол эле ага айтып кеткендей гармонизация болгону эмес убагында. Анан эл аралык соттун чечими бул рекомендация катары кетет мамлекеттерге. Сунуш эле болот экен. Могул койгон барьерлерди алып коюңуз деген эле сунуш болот да. Бул мамлекеттерге бизде, например, соттун чечими аткарылыш керек деген жери бар го. Ал жерде андай жери жок. Анан биздин ишкерлер мисалы кандайдыр бир нерсеге кабылып калсачы, өздөрү түз кайрыла алышабы же кимдир бирөө аркылуу кайрылабы? Ооба, биздин жеке ишкерлердин акысы бар кайрылганы. Минскте сотто казактардын, орустардын кайрылуулары жеке ишкерлердин аябай эле каралып жатат. Биздин ишкерлердин кайрылуусун Центр судебного представительства деген бар, Министерство юстициянын алкагында. Ошол жакка кайрылып, ал жактан консультация алып, мен билгеним боюнча Минскте сотко кайрылса болот болгон иштерге.
Абдан жакшы, агай бекеринен белгилеп жатпаган экен. Анан Бакыт Кушбекович, негизи Евразия экономикалык биримдикте Кыргызстандын көрсөткүчтөрү жакшы да. Негизи ички дүң продукция боюнча дагы лидерлик чыгып атат да Кырындык менен. Анан кандай ойлойсуз, азыр Кыргызстандын негизи эле биримдиктеги ордун, анан келечегите кандай болобуз? Анткени өзүңүз байкасаңыз, биздин президент көтөргөн демилгелер биримдиктин ичинде колдоого алынып, көп учурда мындай ишке ашат да. Анан мындан аркы кандай иштешибиз керек? Кыргызстанда жыйын өтөт деп атат Ысык көлдөчү. Ошол жерде дагы коюлчу маселелер өзгөчө басым каяка жасалыш керек? Биз кайсы мүмкүнчүлүктү пайдаланып, кайсы маселени көтөрүп калышыбыз керек? Эң биринчи укук маселесин чечиш керек. Ар бир мамлекеттин бизнесмендери, ишкерлери ушул укукка таяныш керек да. Мына мисалы Евросоюз. Булар биринчи Союз угля и стали баштаган. Бизнесмендер баштаган биринчи. Өздөрү баштап, өздөрү иштеп баштагандан кийин саясатчылар канча жыл, нече жыл ойлонуп, анда биз биригишиш керек экен деп мына азыр иштеп атышат. Ошон үчүн биринчи орунга азыр ошол Россия, ошо ЕЭПтин чоң бизнесмендерин өзгөчө чогултуп, ошолордун пикирин, ойлорун, ошолордун сунуштарын жазып, ошого таяныш керек. Анткени баягы айткандай, Америка өнүгүп атканда, что хорошо заводу Ford, то хорошо США деп меткен да. Ошол үчүн биздин баягы эң чоң ЕЭПке иштеп аткан ошол эле Дордой жана башка базарлар, жана ишканалар, крупный баягы двадцаткасы чогулуп ошол жерден талкуу жүргүзүп, анан кийин ошо Межправсоветке киргизиш керек. Болбосо буну албетте баягы Темир Сариев баштаган, жакшы баштады. Бирок биздин бизнесмендер жакшы иштей албай койду. Ошо 4 боштондукту берилди. Эми барган сайын Сариев айтып атат 4 боштондук деп. Бул өмүр бою айта берет. 4 боштондукту мыйзамга бекитип коюш керек. Надгосударственный кылып туруп. Мына ошондо аны айтпай эле койсо, ошол иштейт. Ошон үчүн ЕАЭПтин кээ бир нерселери Кыргызстанга мындай жакшы биз иштете албай койдук, жана бизге бербей койду. Мисалы мен келтирейин. Ошо ЕАЭПке киргенче биздин бизнесмендер ошо чет мамлекеттен, Норвегиядан балык ташычы. Балык, икра тиги бул. Анан кийин буну таможня жаап койду. Эмнеге десе, Россия каршы. Ушундай, ошон үчүн бул мыйзамдар мындай ийкемдүү болуш керек да, гибкий. Эгер андай болбосо, биздин канча башка да ишкерлер бизнеси токтоп калды. Ошон үчүн бул бир. Экинчи, Сталин айткандай, кадры решает все дейт. ЕАЭПтин башчысы ким? Мен алигече билбейм, саясаттан алыс эмесмин. Ким башында турду, ким азыр белгисиз. Ошол жака эрктүү кадрды коюш керек. Фамилиясы бар, артында портфолиосу бар адам болсо ошол жылдырат. Болбосо ким болуп аткан, ким жылдырып атат, Межпросветке эскесе премьера чогулат экен бир жылда бир жолу, аны чече албайт. Күнүгө иштеген бир адамды дайындаш керек. Эшматов, Ташматов, Сидоров, Петров деген мына ошондо ошо амбиция үчүн иштеп берет, жылдырат, бир адам жылдырат аны. Мен мынаге Союз угля и стали азыр эсимде жок. Ошол жердеги бир немис шахталары бар адам азыр унутуп атам, ошол жылдырган. Союз угля и стали ошол баарын чогултуп эметип, анан кийин өкмөттөргө кайрылып, өкмөттөр кабыл алып, мыйзам ушу жылып уюштурду. Мына ошол бизде бизнесмендерди эң баягы ушул ЕАЭПтеги торговый обороттун эметип турган бизнесмендер чогултуп, анан ушактан жылыш керек деп ойлойм да. Болбосо дагы эле ушул ыкма менен иштей берсе, чиновниктерибиз барып отура берет, мете берет, же айта албайт, же ага бир эрктүү, волевой бир кадр керек.
оштун губернатору жүдөсөк жакшы болот эле. мэрин Жакшы. Негизи биздин өкүлдөр да баягы келип маалымат берип калышат. Негизи соңку баягы көтөрүлүп жаткан сунуштар жөнүндө дагы айтып жатышат. Анан Каниет мырза, айтсаңызбы, соода логистика жагынан да бизге эң эле керек болгону ушу эркин соода жүгүртүү болбоду. Анан миграция маселелери да кошулду. Анан соода логистика жакта азыр кандай мындай жылыштар барбы? Артыкчылык эмне болду бизде? Абалыбыз кандай? Ошол боюнча да айтып берсеңиз да, негизги көрсөткүчтөр. Өзү 2015-жылы биз кирип атканда бизге аябай эң чоң рынок ачылган да, бул Россиянын рыногу, Орусиянын рыногу. 180 миллион калп. Ооба, 180 миллион калп. Биздин жеке ишкерлер аябай бир сонун иштеп башташып, өздөрүнүн продукцияларын сатып, тигип, шыялар аябай өнүктү. Мисалы товарооборот 10 жылдын ичинде ровно 2 эсе көтөрүлүптүр. Бул ошо ЕЭПтин плюс ага минустарын айтып кетип атпайбы? Мен кичине плюстарын ага айтып кетейин. Туура. 10 жылдын ичинде 2 эсе көтөрүлүптүр. Бул ошо жакшы жактарын айтат. Биздин ишкерлер ЕЭП алкагында чектөөсүз товарларын ташып, сатып, ошол эле Кытайдан алып келип, тегишип, чоң рынокко алып барып саткан мүмкүнчүлүк дагы жакшы. Бул эң экономикалык жактан жакшы деп эсептейбиз да биз. Миграция жагынан карасак, биздин башка кошуналардан караганда, например, Өзбекстан, Тажикстан жарандары иштеп жүргөнүнө караганда, биздикилер бир жакшы абалда турат да, ошол эле биздин өлкөлөр, биздин ЕЭП өлкөлөрүндө иштеп аткандардан. Аларга патент жок. Бирдей укук берилет, свободно жүрө беришет. Бирок билебиз, бар кээ бирки учурлар катталып жүрөт. Кээ бирде ошо жүргөн мамлекетте кээ бирки өздөрүнүн мыйзамы бузулат. Ошонун себебинен бияка жөнөтүшөт. Кээ биринде башкача болуп кетет. Алар маселесин биз көтөрүп жатабыз. Ага айтып кеткендей, ЕЭПте ким иштейт деп билбейм атпайбы? Да. Эми мындайда ЕЭП бул эл аралык уюм, ал жакта көп маселелерди мамлекеттин өкүлдөрү чечет. Мисалы, ошол эле Межправсовет өтөт деп атпайбызбы көлдө? Ал жакта болсо ЕЭП бир демилгени көтөрөт. Бирок ушунчалык бир демократиялык уюм деп эсептейбиз. Эмнеге дегенде, мындай оор суроолор обязательно 5 мамлекеттин колдоосу менен өтүш керек. Бир мамлекет колдобосо, ал демилге өтпөйт. ЕЭП алкагында, конечно, демократиялык организация болгондон кийин ал жакта кээ бирки демилгелер ишке ашпайт. Жакшы идеялар болот. Кээ бирки идеялар болсо биздин ички саясатыбызга туура келбейт деп кээ бирки биздин кошуналар аны өткөрбөйт. Кээ биринде биз блокировка кылабыз, биздин ички саясатыбызга туура келбейт. Бул кызыкчылыктар. Бир жагынан экономика, саясий мындай организация да кызык. Ар бир товарный номенклатурага урушат биздин мамлекеттик органдар. Норвегиянын лососи деп айтып кетпедиби же? Эмнедин лососи дедиңизби беке? Ооба. Эми мындайда ички производствону көтөрүш үчүн торговый барьерлерди коюшат. Мисалы, ошол эле Норвегиядан келген лососьторду же квотасын көбөйтөт, таможенный пошлинаны киргизүү, же чектөө коюлат ички дүң продукциясын көтөрүш үчүн. Мындай нерселер мамлекеттер ар бир мамлекеттен колдоо алыш керек. Бул эми өзүнүн ички производствосун көтөрөбүз деген максатта эле кылынып жатат го деп ойлойбуз. Абдан жакшы. Урматтуу каармандар, негизги маселе программасын угуп жатасыздар. Бүгүнкү уктурууда биз Евразия экономикалык биримдик жөнүндө сөз кылып жатабыз. Мынакей билинбей эле 10 жылга аяк баскан экен ушул уюмга кошулганыбызга. Биз ушул багытта студияда коноктор менен кеп кылып жатабыз. Биздин коноктор саясий серепчи Бакыт Бакетаев жана экономика министрлигинин ушул Евразия экономикалык биримдик координациялоо башкармалыгынын интеграция өнүктүрүү сектору башчысы Каниет Насирдинов келген. Өзүңүздөр байкагандай, маарекелик иш-чаралардагы ысык көлдө дагы мынакей Каниет мырза маалымат берип жатат. Ысык көлдө 12 август күнү дагы чоң жыйын болуп, өткөн ушу тарыхы 10 жылдыгы белгиленип, ошол келечеги талкууланган турат. Ал жака бир катар ар бир өлкөдөн ири эксперттер, илимий кызматкерлер келип талкуу өтөт. Бакыт Кушбекович, мындай суроо да, биз ошо эсиңизде болсо 10 жыл мурда Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке кирет экен, кирбейт экен, бул ушун талаш болуп атып, анан кирген да. Биз кирип мынакей азыр лидердик жакшы өсүүлөр да болуп атпайбы? Албетте баягы анча-мынча тоскоолдуктар да болот, бирок кирбей калсак эмне болот эле деген суроо да бар да. Мен азыр баягы Кыргыздын поэти бар эле, атын унутуп атам. Кечирип коесуңар.
бир ыры бар да, мен биз агай мен сөзүңүздү баштай электе азыр угарман күтүп аткан экен. Аны сиз эстеп туруңуз ал мен эстеп турайын, билесиз. Саламатсызбы, угуп атабыз сизди. Алло, Угуп атабыз сизди. Саламатсызбы? саламатсың? Саламатсызбы? Мен bu konaklarga мындай суроо берейин деп атам да. Ай, Мына бериңиз. Бакыт мырза айтып атпайбы? Ушуга чейин мен билбей атам. ЭСти ким башкарат? Туурабы? Туура. Мында бир киши ответственный жок экен да. Анан мисалы ушул мамлекеттер кирген, ар бир мамлекет ЭСке кирген. Ар бир мамлекет өзүнүн болгон продукциясын, товарын сатып, ошондон пайда көрүштү. Туурабы? Бул уюм түзүлгөндө мисалы булар биринин товарын бири алыш керек да. Мен ушундай түшүнүп атам да. Бул түзүлгөндө бирине бири жардам бере турган уюмда. Мисалы биздин товарды башка мамлекет алсын, ошо алардыкын биз алышты башка жакта. Биздин товар өтпөй атса, ал башка чет мамлекеттен, ЭСке кирбеген мамлекеттерден ала берсе, ошо мыйзамы кандай булардын? Андай болбош керек да. Булар биринчи максатта өзүнүн мына ЭСке кирген мамлекеттер өзүнүн болгон товарын эски баардык таза болуп стандартка төрөгөзө. Бирине бири жардам катары алыш керек да. Туура. Туура. Чет мамлекеттен алып калган биздин товар өтпөй калса, биз банкрот деп ошондо товарың өтпөсө, соодаң жок болсо банкрот болосуң да. Ошол жагы кандай коюлган бул? ЭСте ошондой барбы мыйзамдарда? Биринчи очередь ар бир мамлекеттин жалпы жери кошулган кирген мамлекеттин баары бирине бири жардам берип, биринин баягы эмесин кичине колдой турган бир саясаты болобу булардын? Закондору барбы? Ошо жөндөр түшүндүрүп кетпеңиздер. Рахмат. Сизге да рахмат, байланышка чыкканыңызга рахмат. Каниет мырза ушул баягы мыйзам жактарын биздин товарлар өтүп атабы деп дагы сурап атпайбы? Кандай болуп атат, ошол жагында айтып берсеңиз. Угарманга бул жакшы суроого чоң рахмат. Биринчиден ошол эме жөнүндө айтып кетпедикпи? Товарный соглашениялар боюнча, например, мисал келтирип кетсек, биз Вьетнам менен тоскоолсуз соода келишимин түзүп жатканда, Министерство экономики тарабынан, мамлекеттик органдар тараптан демилгелер киргизилген да. Например, бир өндүрүш тармактан мисалы ошол эле кийим, носки, куртка бизде чыгып аткан товарларга. Булар мындай ылдыйланткан пошлина менен кирбеш керек деген тоскоолдуктарды биз мындай триггерный мера деп коет, ошондойлорду киргизгенбиз. Ошондойлорду киргизип жатабыз. Биздин ишкерлердин кызыкчылыктарын ойлоп, мындай механизмдер бар, коюла турган. Биринчи биздин товарлар алынсын деген бул боюнча иштеп жатабыз. Негизи башка өлкөлөргө тоскоолдук сатылабы, кандай деп атпайбы? Ошо биздин товарлар мүмкүн чыккандан баштап түшүндүрүп бересиз. Кандай кетет, мындай ким тозот, ким текшерет, ким текшербейт, кайсы өлкөгө киргизет, кайсы өлкөгө киргизбейт деген сыяктуу айтып берет окшойсуз. Мисалы агай угарман айтып жатпайбы? Бизде мисалы ошол эле футболка деп коелу. Биздин текстильщиктер тигип жаткан. Бизде көп чыгарып атсак, ошол эле Кытайдан же башка мамлекеттерден алып келип атат го деген суроо да мындай айтып атканда. Биздикин биринчи албай деп. Туура, андай жагы дагы бар. Бирок эми биз рыночный экономикада жашайт экенбиз, мамлекетке атаандаштыкта. Кайсыл жактыкка арзан болсо, ошол жактыкка алынат. Бирок ар бир жагынан өзүнчө бир мыйзамдаштырылган жагы деле бар. Ошо айтып кеткендей триггерный мералар коюлат. Пошлиналары көбөйтүлөт. Например, Кыргызстандын футболкасы эле ошол эле болсо, Россияга пошлинасыз кирсе, ошол эле Кытайдан келген арзан футболкаларга пошлиналарды коюп, баасын искусственно көтөрөбүз. Ошол эле рыночный экономика болушун, например, орустар болсо карайт. Кыргызстандык 300 сом болсо, Кытайдан келгени 200 сом, бирок пошлина коюп көбөйтүп койдук. Кыргызстандык арзаныраак экен, кыргызстандык алайлы деген мындай бир өзүнчө сравнениялар бар да. Ошонтип иштеп жатабыз. Ошол пошлинанын негизгиси эмне коюлат? Ошон үчүн коюлат. Ички дуң продукцияларды коргош үчүн. Биринчи ошол как раз таки ага айтып кеткендей Союз угля и стали болуп атпайбы? Ошол жакта дагы ошондой биринчи пошлиналарды, триггерный мераларды коюп башташкан. Абдан жакшы, урматтуу каарман. Сөзсүз түрдө жол жоболору, атайын мындайкей чектөөлөрдү да киргизет экен, мындай сиз сураган суроого толук жооп берди деп ойлойбуз. Бакыт Кушбекович, эстедиңизби анан тиги эми кирбей калсак? Тилекке каршы эстей албай калдым. Ыры бар да мындай, мен там басып баштагандан кийин эле азыркы жашоома чейин дайыма утулуп жүрдүм. Улам жыгылып, улам туруп, бүт баягы жашоомда көп баягы жаман нерселерди көрүп, улам жыгылып, улам туруп келе атам. Бирок жашоонун
назик музыкасын кескесте угуп жүрдүм деген ыр бар да. Ошон үчүн биз ЯЭПте бир назик музыкасын Кыргызстан кескесте угуп жүрөт да. Мен эмне деп айтат элем, мынакей угарманыбыз туура жооп берди, туура суроо берди, жакшы суроо берди. Биз баягы Кыргызстан биринчи ВТОго киргенбиз. Всемирный торговый организация. Бүткүл дүйнөлүк организация киргенбиз. Аны мактанып да Аскар Акаевич орден да берген. Бирок аны да биз жакшы пайдаланбай калдык. Ошон үчүн биз ЯЭПке киргенде биз ошол ВТОго байланып, көп юридикалык нерселер бизди байлап турду. ВТОдо протекционизм деген эме бар. Аны ага жол бербейт. Эгер чет мамлекетте башка жерде товарлар алып келе берсе, биз кандайдыр бир эмеге беришибиз керек. Азыр ошон үчүн Трампты жаман көрүп атпайбы, баарына санкция салып, только Америкада меткен товарларды сатып аласыңар деп кыйнап атат дүйнөнүн баарын. Буну протекционизм дейт. Буга каршы. Ошон үчүн ЯЭПтин да ошон үчүн мен айтып атпаймынбы, юридикалык жагынан bir institutка задание берип, жакшы мындай бир гибкий мыйзамдарды интеграцияга мындай жол бере турган да иштеп чыкса, анан ошону киргизип и албетте ошо ЯЭПке бир кадрды коюш керек болчу. Мына ООНдун генеральный секретары Гутерриш ошол жылдырып жүрөт. Евросоюздуку тиги бул деп. Ошон үчүн бизде көп баягы эмне дейт, малчынын койлору ачка болот. Ушундай беле? Ошон үчүн бизде жыл сайын премьер-министр чогулат да сүйлөшөт да тарайт. Ошо бирөөнү дайындаш керек болчу, бир премьер-министрди. Ошо ЯЭПке сен ушу жыл жооп бересиң да, ошока иште мен республиканы таштап десе, мен ошону ойлоп атам да. Кандайдыр бир эмени издеш керек болчу. Каниет мырзадан тактап албайлы ушу негизи баягы ким башкарат, эмне болот эле атат, негизи кандай бул уюмдун структурасы, кандай түзүлгөн, ошону айтып берсеңиз. Бул ЯЭПтин өзү 4 орган бар. Чечим кабыл ала турган бизде 3 орган бар. Бул Евразия экономик комиссиясы бир, экинчиси болсо Евразия өкмөттөр кеңеши, анан президенттердин кеңеши. Анда күчтүү эле. Ушунчалык айтып атпаймынбы, демократиялык жагы дагы бар деп атпаймынбы? Ар бир маселени чечиш үчүн ар бир мындай ситадан өткөрүп чыгат. Неге дегенде биз эгемендүүлүктү алып калгандан кийин көкүрөккө уруп калдык. Ар бир өзүнүн позициябыз бар, экономикалык көз караштарыбыз бар, ошону да коргош керек. Ошон үчүн кээ бир жерден калып кетпеш үчүн ар бир органга чыгарып, ар бир эмеден ээлеп туруп, анан чечим кабылданат. Балким ошол үчүн кичине мындай кээ бир процесстер токтолуп калып атабы. Балким эмес, даже мен ошон үчүн го деп айтам да. Неге дегенде ар бир суроону ар бир органдан өткөрүп, кайра согласовать этип өткөрүш керек. Бул эми чоң чечим да, экономикалык. Биз билип турушубуз керек да, кандай влияние болот биздин бизнеске, кандай минустары, плюстары болот. Ага айткандай бир киши иш алып барыш керек деп жатпайбы? Бул исполнительный орган, аткаруу органы ЯЭПтин, Евразия экономик комиссия деп эсептелинет. Ал комиссияда ар бир мамлекеттен 2 киши ар бир секторго министр болуп дайындалат, ар бир блокко. Ар бир блок ал өзүнүн ишин аткарылат. Ошол эле миграция боюнча, өндүрүш боюнча, айыл чарба өндүрүш боюнча, транспорт, логистика, көп да энергетика, ар бир секторлор каралган. Аларда өздөрүнүн арасынан ар бир мамлекеттен 2ден болуп атпайбы? Анан ар 4 жыл сайын алмашат, алфавит порядка катары. Быйыл 2024төн 28ге чейин казактар төрагалык кылат. Ошол эле министрдин арасынан бир казакты төрага кылып шайлайт. Азыр болсо Сагинтаев Бакытжан Абдирович деген төрага. Ал мурунку экс-премьер-министр Республика Казакстан, мындай тажрыйбалуу деп киши деп ойлойбуз го. 2028ден төрагалык бизге өтөт. Бизде 4 жыл болот ЯЭПтин аткаруу органын төрагалыгын аткарыш үчүн. Ал жерде биздин ошол эле биздин кандидатты коюшат. ЯЭПти сен түртөсүн, ага айткандай сен түртөсүн. Ар бир мамлекет башкарат экен. Ар бир мамлекет, айтып атпаймынбы, демократиялык түр менен ар бир алфавиттен бөлүнүп калган.
ар бир органда алфавиттүү башкаруу берилет бири бирине. Комиссияда деле алфавиттик 4 жылга, өкмөттөр аралык, президенттер аралыкта 1 жылдан алфавит аралыктан. Абдан жакшы экен. Анда угармандын суроосуна бул уюмду ким башкарат дегенде 5 мамлекет бешөө тең башкарат, кезек кезеги менен башкарат, эч ким эч жакка тартпайт, маселенин баардыгы жанагындай талаш менен чечилет. Эң негизгиси айтып кетсем, башкарганы менен чечим алганда сөзсүз дегенде мамлекеттик, ар бир мамлекеттин чечими менен кабыл алат. Ошо башкарып аткан киши чечим ала албайт, чечим кабыл албайт. Только мамлекеттер, 5 мамлекет бириккенде чечим кабылат ал жерде. Баары макул болсо алга барат. Эми ар кандай вопростор бар да. 3 мамлекет менен өтүп кетиши мүмкүн да. Чувствительный вопростор 5 мамлекеттин макулдугу менен гана болот. Анан дагы бир суроо калып калды да, жанагы бүткүл дүйнөлүк соода уюму менен Евразия экономикалык биримдик жөнүндө дагы кичине мындай маселесин белгилеп кетти да. Негизи Евразия экономикалык биримдиктин мындай башка уюмдар менен кызматташуусу дейбиз же үчүнчү өлкөлүү жак менен кызматташуусу кандай коюлган жолго? Азыр учурда 3 байкоочу мамлекеттер бар. Бул Узбекистан, Иран, Куба. Алар менен да тыгыз иштешип жатабыз. Андан тышкары чектөөсүз соода жүгүртүү келишимдер менен келишим кабыл алынган кээ бирки мамлекеттер менен, ошол эле айтып кеткендей Вьетнам, алар менен биздин соода жүгүртүүбүз, товарларды киргизгенде пошлиналар кээ бирки жактан азайтылган. Ал эми аларга дагы ыңгайлуу, бизге дагы ыңгайлуу. Биз алардын рыногуна чыккан ыңгайлуу, алар биздин рыногубузга кирген ыңгайлуу. Ошон үчүн азыркы учурда, например, мисалы Иран менен андай келишим түзүлдү. Жаңы рыноктор пайда болуп жатат биздин ишкерлерге. Чектөөсүз барып, өздөрүнүн товарларын сатып, бири-бири менен соода жүгүртүшкөн үчүн. Анан эл аралык уюмдар менен Евразия экономикалык комиссия иштешет тыгыз. Ошол эле ASEAN, ошол эле ШОС, меморандумдар келишимдер бар, бири-бири менен форумдарга, конференцияларга катышып, бири-бири менен опыт менен алмашып жүрүшөт. Алардын болгон ошо интеграциялык объединенияден болгон опыттарын алышат да. Алар эми көптөн бери иштеп жаткан органдар да. Биздики эми көп болсо бир 11 жыл болду да, мындай айтканда. Жаш. Алардан алып жүрүп жатышат. Абдан жакшы экен. Мен ушул жерден айтып кетейин, ушул чатак болуп атат да. Премьер-министр өзүнүн жумушу республикада чачынан көп. Анан ошо ИАЭП деп ойлойбу? Жок, ал жакта иш алып барышат да. Атайын жана министрлер айтып атпайбы? Ар бир премьер-министрдин мамлекетинде иш көп, чачынан көп. Мына мисалы Еврокомиссия. Урсула фон дер Ляйен. Башка жумушу жок. Ушуну гана өнүктүрүп жүрөт да. Ошон үчүн мен ушуну айтып атам. ИАЭПке шайлап беришин, бир премьер башка жумушу болбош керек. Ошо ИАЭПти өнүктүргөнгө бүт болгон убактысын, болгон бүт тажрыйбасын кетирсин деп атам мен. Анан 1 жыл Казакстан премьериси, 1 жыл Россия, ошон үчүн биз жакшы өнүгө албай жатабыз. Мен ошондой сунуш киргизет. Агай, сиз айтып кеткендей, Урсула фон дер Ляйен бул комиссиянын, Евросоюздун комиссиясын жетектейт да. Бизде деле андай жетекчи бар да. Айтып атпаймынбы, Сагинтаев деген. 4 жылга даярданат. Президенттердин чечими менен. Анда ошол эле биздин Каниет мырза, анда тактайлы. Президенттин эмесин аткарып атат. Мишелдин. Евросоюзда президент бар да. Ошонун эмесин аткарып атат. Урсула фон дер Ляйен бул баягы конкретно ошо жумушун иштеп атат. Ошо Сагинтаевдин укугу да жок, эмеси да жок. Ошон үчүн бияктан ойлонуш керек да, бир эмесин болбосо бул өтө жай эмес. Чынында эле бар. Бирок азыркы заманда тез иштегенге, мындай динамикалуу иштегенге аракет кылыш керек. Каниет мырза, негизи анда сиз тактап берет окшойсуз. Биздин өкүлдөр канча болсо ошол жакта мындай так иштейт? Мисалы, ар бир мамлекеттен айтып кетпедикпи, 2 кишиден даярданат деп. Министр, член коллегии деп коет, министр должности деп эсептелет. Ал жакта ар бир мамлекеттен 2 кишиден. 2 министр. 2 киши кетти деп коеюн. 2 министр даярданат. 10 киши да, мындай бириккенде. 5 мамлекеттен 2 10 киши. Ошонун ичинен бир төрага шайлап алат. Кайсы мамлекет төрагалык кылса 4 жыл, ошо казактардан 2 кишиден бирөөнү шайлап алышат. Же башка бирөөнү дайындайт дагы, ошо бир блокко министр кылат дагы, параллельно төрага болот. Ал иш жүргүзөт. Бирок эң негизгисин айтып коеюн, угуучуларга дагы, сиздерге дагы, бул эркин иш жүргүзүш үчүн бул 5 мамлекеттин колдоосу керек. Азырынча мамлекеттер
бар жок мындай эркиндикти, саясий эркиндикти берүүгө эч ким макул болбойт. Ал берүү үчүн анда бир кишинин өзүн бир органга беребиз дагы, Кыргызстандын экономикасын, башка мамлекеттердин экономикасын дагы бир эле орган, Москвада отурган орган чечип калышы мүмкүн деген ойлор бар да. Абдан жакшы. Мынакей абдан жакшы жооп болду. Анан негизи жана суроомду мындай толуктап коеюн деп атам да. Мисалы Кыргызстандан кызыкчылыгын коргогон биздин канча кишибиз ошол жакта, жөнөкөй сөз менен айтканда, эки элеби кишиби? Жок, мен айтып кетейин, бул комиссия бул эл аралык уюму органы болгондон кийин ал жакта эл аралык ээптин баарын 5 мамлекеттин укуктарын коргойт, бар жогучу. Ал жакта бөлүнбөйт. Кыргызстандын укугун коргойт, бул жактын укугун коргойт дегендей жок. Министр 2 секторго коюлду, ошол сектордун ишин коргойт. Бир сектор, мисалы айтып кетсек, транспортка министр коюлду. Азыр Арзыбек Орозбекович Кожош, мурунку вице-премьерибизде иштеп кеткен. Ал болсо Кыргызстан кызыкчылыгын коргойт ал жакта. Ал жакта 5 мамлекеттин транспорт, логистикасын, энергетикасына жооп берет. 5 мамлекетке. Мына эми түшүнүктүү болду. Эми угармандарга анткени жана угармандагы кантип биздики кандай алат деп түшүнбөй жатпайбы? Сиз эми жеткиликтүү түшүндүрүп койдуңуз. Бакыт Кушбекович, анан негизи Евразия экономикалык биримдик бул абдан мындай байкалбаган менен башка өлкөлөр жанагы 180 миллион калкы бар, жанагындай базары бар. Бул эми кызыктырат да башка жактарда. Географиясы кеңейиши мүмкүнбү? Мына кызыктар тараптар акырындык менен мына жеңилдик алып соода кылып атканын белгилеп жатпайбы? Келечектеги географиясынын өзгөрүүлөрү кандай болушу мүмкүн? Келечек эми бүгүнкү күндөгү геосий акыбалга карасак, келечекти мындай так айтыш өтө кыйын. Азыр баягы Хантингтон 70-жылы айткан противостояние цивилизация азыр болуп атат. Глобалдуу саясатта чоң бөлүнүү болуп атат, эки жака, запад, восток деп, чыгыш, батыш деп. Бул азыр кандай эмеге кайрылат, анын үстүнө азыр Трамп да өзүнүн саясатын жүргүзүп атат, өтө татаалдаштырып атат. Ошон үчүн эгерде жакын арада ошо баягы Украина маселеси чечилбесе, ЕАЭБтин мындай кызуу, мындай өтө тез өнүгүшүнө күнөм санап атам. Анткени санкцияларды Евросоюз азыр Трамп дагы киргизсе, анда биз да кошо Россиянын көлөкөсүндө калып калабыз. Ачык эле айтып коюш керек буну. Ошон үчүн экономикалык саясатты, дипломатияны өтө астейдил жүргүзүш керек. Азыр биздин мамлекетибиз азыр мына ОТГ түзүлдү, организация тюркских государств. Мына өзүнчө бир мындай бир конгломерат түзүлүп атат. Анткени эмнеге түзүлүп атат? Анткени бүт президенттер байкап атат. Бул чоң бөлүнүүдө ошо түрк мамлекеттер кайсы мындай жалгыз калып калбасын деп бияктан да эметип атат, тиягынан Кытай эметип атат. Ошон үчүн азыр өтө татаал мындай чырмалышып, бүт кызыкчылыктар татаал. Анан ошон үчүн ЕАЭБ бул келечеги бар, жана буну жүргүзүш керек. Бул боло турган иш. Анткени биз география жагынан биз бир кайыктабыз. Ошон үчүн ЕАЭБтен көп алыстабай, көп жакындабаш керек. Азыр жакындасаң күйүп кетесиң, алыстасаң үшүп кетесиң дегендей. Ошондой мамиле кылыш керек. Жакшы. Каниет мырза, негизи баягы интеграциялык өнүктүрүү секторуна сиздерге ушу быйылкы жылы мындай кандай милдеттер коюлганда, эң башкылары кайсылар? Мына жыл аягына чейинки иш план эмелериңер кандай деген маселеде? Эми мындай айтып кеткенде, биздин ишибиз органдарга чыккан маселелерди айтып кетпедимби? Мына 3 органга чыгат негизги суроолор. Ошолор чыккан суроолорду карап чыгуу, ошолор суроолор боюнча позиция түзүү, Евразийский экономический комиссия түзүп аткан меморандумдар башка өлкөлөр менен, башка уюмдар менен түзүп аткан меморандумдарды карап чыгып, биздин кызыкчылыктарды карап, мисал алып кетсек, мисалы просто айтып кетсек, ASEAN менен меморандум түзүлүп атат, же Африканский союз менен меморандум түзүлүп атат. Бизге келет ошо меморандум караганчы. Биз карайбыз, кайсыл сектор жагынан бизге
ыңгайлуу иштеш Африка менен, кайсыл ыңгайлуу эмес. Планга кирген секторларды чийип коебуз, бизге ыңгайлуу эместерди, бизге ыңгайлууларды алардын саясий эркке алып, биз аларды жолдоп өткөрөбүз. Бизге бул керек, бизге биздин ишкерлер Африкага барып могул жак менен тармак менен иш кылыш керек, алар менен жолуктурушубуз керек, форумдарды өткөрүшүбүз керек деген мындай экономикалык пайда келе турган жагын карап биз талдап беребиз да. Биздин эң негизги коюлган иш максатында коюлган максатыбыз ошол биздин. Анан жанагы мына жакында өтө турган иш-чара биз негизги темабыз дагы жанагы ошо 10 жылдык болуп жатпайбы? Евразия экономикалык биримдиктин түзүлгөнүнө 10 жылдыгына арналып чоң иш-чара да өтөт экен да. Анан баягы биз тараптан мисалы кимдер катышат, анан кандай кызыкчылыктар ошол жерде дагы коюлат, мындай алдын ала барбы мындай маселелер, коюлчу маселелер? 13-августта өтө турган конференция. 13-август өтөт, Ысык көлдө. Ысык көлдө. Эми ал көбүнчөсү илимий конференция. Эми биздин илимий эксперттик коомдуктар келип өздөрүнүн оюн айтышат, өздөрүнүн изилдөөлөрүн айтышат. Могул жагында монтип өнүк турса болот экен. 10 жылдын ичинде могул жеринен кичине мындай ката кетириппиз. Келгиле могул жакты карайлы деп. Анан жыйынтыгында резолюция кабыл алынат ошол конференциянычы. Мындай секторда бул тармакта моундай чечим кабыл алынды, могул жакта мисалы биздин Кыргызстан, Армения экономикаларына бирге институт кылып, ошол жактан каржылап, ошо экономикаларды, кичинекей экономика мамлекеттерди чоң экономикаларга бириктирели, жакындаштырайлы деген чечимдер кабыл алышы мүмкүн. Чечим эмес, эми резолюцияда ошондой пландар кабыл алынат. Аны болсо эми уже органдар чечет. Биз жөн эле ошондой бир идея киргизебиз, өз тарап, Минэконом тарабынан бул ойлорду түртүп жүрөбүз. Бизде азыр эң негизги документи, айтам деп унутуп калыпмын. Бизде декларация кабыл алынган президенттер менен, ээптин өнүктүрүү планы 30-жыл 45-жылга чейин. Ошонун декларациянын азыр пландарын түзүп жатабыз биз. 5 мамлекет биригип. Ошол планга дорожный карта болот да, жол картасы. Ар бир пункт кирет. Мисалы, ошол эле чек арадагы барьерлерди жок кылуу, келгиле бир чечим кылайлы, бир документтер сайтта болсун, биздин ишкерлерге мисалы Казакстанга товар ташып жүзүм терип кетип атканга билиш керек да, кандай документтер керек Россияга алып барыш үчүн. Сайт кылайлы, ошол жерде ар бир документ жазылып турсун. Жүзүм ташып атам десем, мондай документтер керек деген ишкерлерге ыңгайлуу бир шарттарды түзүп жатабыз. Ошондой шарттар түзүлүш үчүн ошондой пункттарды киргизип жатабыз. Келгиле ушундай кылайлы. Транспорт боюнча жолдорду оңдойлу, биздин чек арадагы турган постторду кеңейтели, ошол эле товарлар туруп калбаш үчүн кеңейтип тезирээк өтсүн, модернизация кылайлы, ошол эле аппараттарды тезирээк товарлар өтсүн деген иш-чара, эң негизги биздин иш-чарабыз ошол. Ошол планга киргизип атабыз, аларды коргоп, түртүп отурабыз. Жылдын аягына чейин ошону кабыл алышыбыз керек. Ал жерге 500ге чейин пункт бар, мероприятия бар. Ошо 500 мероприятияны биз 30-жылга чейин ишке ашырышыбыз керек. Анда иш көп экен да сиздерде да. Анан дагы бир маселе да, бизде убактыбыз соңуна чыгып баратат. Жана ишкерлер, кыргыз ишкерлери эске алчу маселелер кайсылар да? Мисалы картошка деп коелу, ичинде баарын жүктөп алышат деп да мындай дооматтар коюлат да. Эми аны ишкерлер менен иште жүрөбү деген сөз да. Ооба. Ал жакта мисалы ошол эле планда бизде ишкерлердин уюмдары бири-бири менен сүйлөшүү, жолугушуу деген пункттар дагы бар. Атайын каралган. Биздин торгово-промышленная палата, биздин ошол эле Данил Турсунбекович Ибраевич жетектеген КСПП, Союз промышленников и предпринимателей, алар болсо КСПП мисалы ээп алкагында дагы бир бизнесмендердин органы бар. Ошону айтып кетейин. Деловой совет ЕС деп. Ал дагы өз алкагында иш алып барат. Бизнесмендерди чогултуп, көйгөй маселелерди кабыл алып, алардын документтерин алып, текшерип, ырастап, органдарга киргизип, алар ишкерлердин өз жагынан карайт. Анда ишкерлер дагы жөн өзүнчө калбайт экен. Рахмат сиздерге, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Атайын келип ушу маалымат бергениңиздерге. Урматтуу каармандар, Евразия экономикалык биримдикке кошулганыбызга 10 жылга аяк басты. Биз ушул биримдик жөнүндө сөз кылдык. Биздин суроолорубузга саясий серепчи Бакыт Бакетаев агай жооп берди. Ошондой эле экономика жана коммерция министрлигинин уюмда координациялоо башкармалык интеграция өнүктүрүү секторунун башчысы Каниет Насирдинов болду. Уктурууну Мээрим Абдраманова алып бардым. Режиссеру Айдай Исмаилова болду. Фейсбуктагы баракчага кесиптешим Урмат Жээнбеков таратты. Саламатта туруңуздар.